Салам алейкум, кыргыздар. Бүгүнкү погода эмне дейт? Ё-майё, өзүнчө эле керемет го я. Кардын жааганы жомок да жомок чиркин. Биякта жүргөн индус пактардын көзү менен карап алып өзүнчө эле суктанып атам да. Эми ойлоп койгула. В жизни кар көрбөгөн жаның антип эле үстүнөн басып жүрсөң, какое счастье, я. Блин, ушунун баркын биле жүрөлү, туугандар. Ушундайларды ойлоп отуруп, анан түшүнөсүң да. Ё-майё, биз вообще идеал жерде жашап турбайбызбы? 4 мезгили бар. Ар бири өз убагында келет. 3 айдан, блин. Кышында сапожки, куртка кийесиң, жайында плавки, сандали кийесиң дегенде, ежи, блин. Тетиги ысык жактардагы адамдардай болуп, о шубах не мечтаешь дегендейчи. Анан ушунун баарын ойлоп отуруп, мен дагы бир пикирлер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим да, туугандар, ежи. Короче, көбүбүз эле айтабыз, блин, мен мамлекетиме кантип жардам берем, менин колуман эчтеке келбейт, ё-майё депчи. Жаңылышасыңар, кызылдай жаңылышасыңар, Мисалы, кантип берсеңер болот жардамды? Азыркы ушул секундтан баштап жардам берсеңер болот. Например, Кыргызстанды интернет тармагында пропагандалоо. Что это значит? Объясняю. Мисалы, соцсеттерди баарыбыз эле колдонобуз, ошол жерлерге давайте колдон келишинче баарыбыз жапатырмак, өз жерибиздин сулуу, огонь жерлеринен сүрөттөрдү салып, туура хэштегтерди коюп, туура тегтерди жазып, нормальный названияларды коюп эле ушинтип ар бирөөбүз аракет кылып отурсакчы, Кыргызстанды топко чыгарып коебуз интернетти. Я тебе отвечаю, Анан өз мамлекетибиз жөнүндө канчалык информация көп болсо, туристтер бизге ошончолук көп тартылат, правильно же? Вот, анан биз салым кошкон болобузбу? Салым кошкон болобуз. Анан жанагы тревел блогерлер бар, аудиториялар огонь да, блин. Ошолордун видеолорунун астына деле нормальный уялбай эле жаза берели баарыбыз, комменттерденчи. Брат, Кыргызстанга кел, мен сага 5 бармак коюп берем дегендей кылып элечи. Анан ошолор келсе, бияктан нормальный контенттерди жасаса, аны эл көрсө дегендей, көрдүңбү? Ушинтип эле жөн эле жүрө бербестен, короче, ушинтип аракет кыла берсең эле, бияка акчанын деле кереги жок, просто далалат керек да, далалат. Мисалы, жана Птушкин деген сыяктууларды чакырып алсак, алар просто бомба контент жасайт, блин. Анан өзүбүз көрүп суктанып калабыз да Кыргызстандычы. Ошол үчүн туугандар, давайте баарыбыз аракет кылалы, өзгөчө жаштар, бу айыл жеринде жүргөн балдар, кыздар, анча-мынча приемдорду көрүп алып туруп эле, силер деле жасай берсеңер колдон келет. Только мындай мыркавской, пожалуйста, сүрөттөрдөн алысыраак болуп дегендейчи. Анан обязательно хэштеги, название, на английском, блин. Арабча, португалча, испанча болсо, андан жакшы болот, блин. Ошон үчүн ушундай ой менен бөлүшүп коеюн деп чечтим бүгүн, туугандар. Кандай дейсиңер? Туура айтып атамбы же опять пургу гоню? Скажите,